Assalamu алейкум жалпыңыздарга. Кече күнү таманы муздагандар тууралуу видео материал чыгарсам, көпчүлүгүңүздөр тескерисинче таманы мысыйт деп комментарий берипсиздер. Андыктан ушул тема тууралуу дагы маалымат берейин деп чечтим. Албетте эки себеби бар. Биринчиси бул физиология, экинчиси патология. Физиология бул нормада тамандын кызышы, ал эми патология болсо оорудан улам кайсы себептер нормада тамандын кызышына алып барат. Ушуну айтып өтөйүн. Биринчиден бул бут кийимден көз каранды. Эгерде бут кийимиңиз тар болсо, бутту кызытат сөзсүз түрдө. Экинчи бул стресс. Бардык оорулардын ошо катары тамандын кызышында бир себеби ушул стресстен болуп эсептелинет. Ошо катары эле психологиялык ар кандай чыңалуулар дагы тамандын кызышына себепчи болот экен. Жана дагы витаминдин жетишпестиги бул дагы себеп болот. Анан дагы буттун жөн гана чарчашы. Ушул өңдүү майда барат себептер толтура. Ошолор дагы тамандын кызышына себепчи болот. Бирок эгерде тамандын кызышы постоянный дейли, дайыма кайталана берсе, бул патологиядан, кандайдыр бир организмдеги оорудан кабар берет. Ошолорду санап өтөйлү. Биринчи кезекте тамандын муздашына дагы, ысышына дагы жада калса, диабет оорусу себеп болот. Бул бир. Анан грибок болсо бутта, бул микробдун бир түрү, тамандын кызышына себеп болот. Жана дагы артрит, артроз, муундардын сөөктөрүнүн оорусу дагы тамандын кызышына себепчи болот. Ошол сөөктүн ичиндеги бекемдиги азая баштаганда жаш өткөн сайын ушул дагы ошого себепчи болуп калат. Албетте жаман адат, алкоголизм дагы тамандын кызышына себепчи болот. Анан тамеки тартуу дагы сөзсүз түрдө ушуга себеп болот. Негизинен ушулар мен азыр эстегендерим, бир канча мынчасы албетте эсимден чыгып калды, айта албай калдым, бирок эң негизгилерди айтып өттүм деп ойлойм. Ушул оорулар дагы сиздин таманыңыздын кызышына же тескерисинче муздашына дагы себепчи болушу мүмкүн. Эми эмне кылуу керек? Ошону айтып өтөйүн. Алды менен өз алдыңызча күрөшүп көрүңүз. Биринчи кезекте бут кийимди ар дайым кененен тандаш керек. Өтө дебейин, албетте бир аз ыңгайлуу болсо болду. Бул бир. Анан жаман адаттарды ташташ керек. Тамеки тартуу, ичимдик ичүү, алкоголдук ичимдик. Анан мүмкүн болушунча тамакты ар түрдүү кылыш керек болот. Ушул дагы сизге жардам берет. Бардык көйгөйлөрдү чечкени. Анан дагы бутуңузду карап көрүшүңүз керек. Чыттанып, ошо окшогон симптомдор дагы болсо, бул грибоктон кабар бериши ыктымал. Ага өзүнчө уход кылыш керек болот. Ал эми дагы бир жардам бере турган нерсе, бутка ванна кылып турушуңуз керек болот. Кандай ванна? Жылуудан ысыгыраак сууга лавровый листти билесиздер, ошону салып туруп, бутту салып олтуруш керек. Эң жөнөкөй. Анан бир күн ушундай кылыңыз кечкурун. Эртеси күнү ошол эле жылуу сууга ромашка деген гүл бар, билесиздер. Ошонун уругун ушундай өзүн дагы дарыканада сатат. Ошону алып келип, ошого бутту салып олтуруңуз. Буюрса бутуңуздун кызыганы же тескерисинче муздаганы калат. Анан дагы комплекс витаминдерди ичип туруу керек. Аттары көп, түрлөрү көп, аптекага барсаңыздар толтура. Ошолордон ичип турасыз. Бир айда бир 5-6 күн болсо дагы. Бул дагы жардам берет. Витаминдин жетишпестиги дагы ушул тамандын муздашына же тескерисинче ысышына себепчи болот деп айттым өйдөдө. Андыктан витаминдерди ичип туруңуз. Булардын пайдасы зор. Анан дагы эгерде ушул мен айткан нерселер, лавровый лист, ромашка, витамин, кең бут кийим, пактадан, жүндөн жасалган носки дагы жардам бербесе, анда сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылуу керек болот. Биринчи кезекте аллергологко барсаңыздар жакшы. Анткени аллергиялык себептен дагы таман кызыйт. Аны кантип билсек болот? Ал жерде кызары, буттун кычышуусу байкалышы мүмкүн. Башка окшогон белгилер болсо аллергологко көрүнгөн жакшы. Болбосо биринчи анализ тапшырыш керек. Кандай анализдер? Общий анализден баштай бересиз. Кандын составын көрүп чыгыш керекпиз, сезгени жокпу, ошону караш керек болот.
Анан дагы негизги анализдерди кандагы канттын өлчөмүн көрүп коюш керек болот. Анан холестериндин өлчөмүн көрүп коюш керек болот. Анан боор менен бөйрөктүн анализин сөзсүз түрдө көрүп койгон жакшы. Ушул анализдерди чыгарып туруп терапевтке алып барасыз, карап туруп сизге туура диагноз коюп берет жана ошого туура келген дарылоо ыкмасын жүргүзөт. Анан дагы бир маалымат айтып коеюн сиздерге. Кайсы гана оору башталбасын, ал өтө жай башталат. Жай башталып, грипптен башкасы дейин, секин өзүнүн көрсөткүчүнөн эле бир канча күн, бир канча ай өтүп кетиши мүмкүн жада калса. Анан ошол оорулардын алгачкы белгилерин бир аздан байкап баштайсыз. Мисалы, териңиз кычышып дейли, мурдуңуз бүтүп дейли, же болбосо ушинтип таманыңыз кызып, же тескерисинче ысып, муздап, ушундай белгилерден улам бара-бара башталышы ыктымал. Муну айтканымдын себеби, ушул таманын кызышы дагы сөзсүз түрдө кайсы бир оорунун себеби болушу мүмкүн. Алдын ала дарыгерге көрүнүп баштоо керек жана ошондо оорунун күчөп кетишинин алдын алган болосуздар. Маалымат сиз үчүн кызыктуу болгон болсо, бөлүшүп койсоңуз дагы жакшы болот. Башка бирөөгө айтып берсеңиз мээңизде жакшыраак калат. Анан дагы колдоп коесуз, катталып коюңуздар ушул каналга. Анан өзүңүздү кызыктырган темада маалымат алгыңыз келсе, комментарийге жазып койсоңуздар болот.